Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен SPSS программасын кантип активдештирүү жолун үйрөнөбүз. SPSS программасы биринчи компьютериңиздерге көчүрүлгөн учурда мындай файл түрүндө болот. Бул файлдын ичине кирип, же setup же бул файлга же болбосо бул файлга кирип активдештирип алсаңыз болот. Активдештиргенге чейин айта кетүүчү нерсе, программа сиздин компьютериңиздин ичинде жайгашкан болушу керек. Эгерде кандайдыр бир флешкада жайгашкан болуп, анан ошол флешкада турган абалында эле активдештирем десеңиз, анда активдешпейт. Себеби ал дисктин ичинде, компьютердеги дисктин ичинде сакталган болушу керек. Эгерде сиздин программа флешкада жайгашкан болсо, анда аны компьютердин эсине көчүрүп алып, анан активдештирсеңиз болот. Андан эмесе биз активдештире баштайлы. Бул файлга басабыз. Next эле басып көтөрөбүз. Сиздердин башкачараак болушу мүмкүн, себеби бул SPSS программасы менде бар болчу. Сиздерге пользователь жана сиздин паролдоруңуздарды сурайт, бирок ал жерде эч нерсени жазбай эле next басып кетирсеңиз болот. Себеби андай мааниси жок. Сиздердин меникинде активдештирилген болгондугу үчүн башкачараак болду. Бирок принципи ушундай эле болот. Жана окейди басып, жана бул жерде башка файлдар дагы ачылып, өздөрүнчө жабылып кетет. Сиздердин файлыңыздар активдешкенден кийин өйдөдө бул жакта пайда болот. Аны экранга чыгарып алсаңыздар болот. Экранга чыкканда моундай абалга активдешкенден кийин программа моундай абал болот, көрүнүштүү болот. Мен программа мурун активдешкенден үчүн ачыкта жатат. Кайрадан активдештирип коеюн. Так эле ушундай болот. Сиздер мен принимать этем шарттарын деп туруп next басып өтөбүздөр. User жана organization паролдорду да сурайт, бирок next басып эле install. Мындай файлдар ачылып. Окейди басасыздар дагы. Сиздердин файл активдештирүү файл бул жакта пайда болот. Муну экранга чыгарып алсаңыздар болот. Муну ачканда окей басып турганда бул жактан иштей берсеңиздер болот. Ушуну менен биздин видео аяктады. Саламатта калыңыздар.